ошол 95-жылы окууну аяктап келип биринчи Турдубаев мектебине жумушка киргем. Кирип мектепке кантип кирүүнү билбей турсам, жиде күл келип атыптыр. Мен да ойлогом бул мугалим экен деп. Будан сурайын дегем, кантип мектепке кириш керек, кайгынан кириш керек. Анан ошентип таанышып калдык. Бул окуучу болуп калды, мен мугалим болуп калдым. Анан убакыттар өттү. Бир жылдан кийин бул мектепти бүттү, окууга тапшырды, анан үйлендик. Турмуш куруп, турмуш жолун баштаганда өтө кыйынчылыктар болду. Себеби 96-97 жылдары өтө кризис болуп, оор заман болчу. Анан баягы бунун үйү жогоруда бир 2 километрдей жогору. Ошо автобус менен барсын деп бир 50 тыйыныбыз болчу. 50 тыйынды эртең менен кечке чейин 50 тыйын иштегенбиз. Алиге чейин эсибизден чыкпайт. Китептердин баарын аңтарып чыктык. Ошол мен өзү жогору бир 2-3 километр жогорку айылда жашайм, анан ылдыйракка турмушка чыктым да. Анан бизге автобус алуучу учурда мындан 25-26 жыл мурун автобус каттоочу да, мындай частный таксилер болгон эмес. Анан ошол учурда жол кире 1 сом болгон. Бизде жол кире үчүн мен бир күн үйгө барыш керек болуп калып, 50 тыйын бизде бар, 50 тыйын жетпей атты да. Барып алсам анан кайра обратно ата-энем менен жол кире кылып кетмекмин да. Анан бул жумуштан келди, бара бер деп уруксат берип коюп кетти, бирок менде ушу жол кире жок, үйдөн чыкпадым. Анан да бул жумуштан келип барбадыңбы деген, ушу жол кирем жок барбадым десем, мен 50 тыйын бир жерден көргөм, бар болчу деп, ошол 50 тыйынды кечке чейин күттүк да. Истедик. Истеп таппай, акыры ошол күнү мен үйгө айдап барбай калдым. Эми ошол учурда азыр мындай бир жагы күлкүлүү окуя катарды эстейбиз, бир жагы тарбиялык мааниси бар окуя катары дагы баягы 50 тыйынды Ширалын чокойундай кылып биз катып алып койгонбуз да. Балдарга да айтып келебиз ушул окуяны. Тарбиялык мааниси катары. Жолдошум аябай камкор ата, күйүмдүү жолдош. Балдарга аябай жакшы кам көрөт. Ошол эле учурда мен үчүн дагы турмуш тиричиликте кыйын мүмкүн болушунча эле ошол бизге шарт түзүү менен алектенет да. Анан көбүрөөк баягы кылган ишинен да көбүрөөк ойлонуп, ошол балдар үчүн ойлонуп, үй бүлө үчүн ойлонуп да көбүрөөк өзүнө нагрузка келтирип алат да. Түндө деле бирдемени пландаштырып аткан, мындай кылсаң моундай болот, мындай кылсак моундай болот деп балдар үчүн деле окуу жөнүндө, ден соолугу жөнүндө, келечек үчүн аябай кандай өтө ашыкча кам көрүп коет да, өтө көп нерсени коротуп коет, ойлонуп атып эле. Анан ага салыштырмалуу мен андай анчалык деңгээлде спокойно кылам да. Биринчи уулубуз, ошо туулубуз Нурбек, аты Нурбек койгонбуз. 98-жылы 20 октябрда төрөдү. Өтө жамгыр жаап, кар аралаштырып шыбат жаап аткан убакыт болгон. Анан муну Алисага барайын десем, анда жана Ван Дамдын киносу болуп турган, анда программада болчу деп. Мен кино көрүп алайын деп. Жок, мен кино көрөм дейм. Кино болот азыр деп кой, мен универсальный солдат деген кино зордум. Сеники схваткаң башталып атат, жүр дейм, баары жашты кылдым, 18 жашымда төрөм да. Ошентип атып чыктык, машина менен бардык. Анан баягы эртең менен эле мен түн жарымда төрөдүм. Эртең менен бирөө эле айтат, палатада жакын жаткан эжелердин бирөө, байкуш түнү менен ушул жерден кетпеди да, байкуш ким болсо да суу болуп бүттү деп эле улам айтып аткан, мага бербепмин да. Кийин эле карасам, ал байкуш биринчи болсо ушунун бар. Түнү менен ошол жерде жүрүп, байкуш түнү менен ушул жерде аял төрөбөдү экен мунуна, түнү менен. Жанында телефон жок, байланыша албайбыз. Больницанын ачылышын күтүп атканда болуп. Көрсө ал байкуш менин жолдошум экен деп. Роддомго келдим. Түнү 2 жака басып, бутум суу болду. Баягы кыркаларыман баары суу өттү. Бирок ал нерсе мага сезилген жок да.
6 баламы төрөп, кичинекей мен чоң баламды төрөп, бир мисал айтып берсем, чыгып келдик да, роддомдон чыгып келип анан 40 чыкканча мен ошол 5 баламды төрөгүнчө деле апамкына келип түркүлөп 40 чыгарып тыңып кетчүмүн. Анан бул сапар 6 баланы төрөгүнчө деле бара беремби деп, мен баягы чоңоюп калган аял катары барбай эле үйдө болом деп мартай эле үйдө болуп аттым. Анан мүмкүн болушунча өзү карап жумушка кетет, шаш пушуп бизге бирдемкелерди тамак жасап коюп, анан жумуштан келип эле сурайт: бекерчилер жатасыңарбы, курсаңар ачтыбы деп келет келгенде эле. Анан шашып тамак жасап баштайт. Анан мүмкүн болушунча мен дагы баягы 40 күнгө чейин өзүм жакшы калыбыма келип алайын деп, мен дагы тириликке неме кылбай таштап койдум. Баары жогун элечи, үйдү деле, балдарды деле. Анан мүмкүн болушунча карады. Тамак жасайт, анда үйдө кайын журттан кайнагаларым бар эле. Тамак жасап бизге өзүнчө киргизип берет да, баягы этин көбүрөөк кылып туруп түбүнө бекитип киргизип берет да. Анан баягы витамин болсун, баягы күч кубат болсун деген ойдочу. Кийин эстеп ошону балдарыма айтып, атаң ушинтип биз 40 чыкканча экөөбүздү 40 күн ушинтип тамак жасап баккан да десем, алиге чейин ошол баламдын эсинде да, ошол айрыкча токсикоз болгон учурда жейм деген нерсенин баарын алып берип, витаминдерин ичип атасыңбы, жеп атасыңбы, экөөбүз чогуу кербеңге түшүп калганда деле курсагың ачтыбы деп сурайт да, мен жооп берейинчи: сеники дайыма ач да, жүр деп алып элем биринчи. Ананас жегим келип калды. Анан базарга барып бааларын сурап атсак, ушу кыш мезгили эле 400 сом 500 сом деди, кичинекей экен, жакшы эмес экен. Анан аны кайра неметипмин да, 500 сомго деп айтсандан көрө банан эле алайлы, бир неме келет десем, ананас жегим келди, ооба ал анда. Анан үйгө алып келип балдарга айта албайт эдем, апаң токсикоздун кичинекейден балдарга ооз тийгизип, анан буну эми апаң жеп турсун, апаңа витамин болот экен, бул каны көбөйөт апаңын деп туруп алып койду деп биякта карап туруп. 17,5 жашында кетти, 8 жашка толбой, ошондо жеткинче аябай катуу переживать эттик. Кечке чейин күтүп, кабары жок, кийип билдик, күтүп алчу адамдар барбай калып, Турциядан, Стамбулдан нарда башка шаарга учуш керек эле да. Анан кечке чейин дайыны чыкпай, кечке мал, анан кийин звонок келип калды уулуман WhatsApp'тачы. Звонок келди, мен бакырып эле бул ыйлайт, ала албайбыз да телефондучу. Бири-бирибизге ыргытабыз да, ал деп ал звонить этип атат. Бир күндөн бери күтүп атабыз, бирок ошол моментте менде ушунчалык бир неме болду да. Баягы бир күндүн ичинде мен бир 10 жылдай карып кеткендей болдум да, тигинин кабары жок, кандай болду депчи. Анан бул мага ыргытат телефон. Мен ага ыргытам, ал депчи. Ыйлап атабыз бияктан. Бул алып сүйлөшүп атат, каназам бул шолокто ыйлап атат. Ага чейин буну ушуп аткам мен. Анан бала үчүн аябай эле ошондой көп неме болот экен, переживание. Экинчи жолу менен 3-биринчи жолу мектепке барганда, мен мектепте иштечүмүн. Мектепке кирип кетип атсак эле 2 тапочка турат. Бурсак баягы тааныш тапочкалар. Үйгө кирет дегенде эле мектепке тапочкасын чечип, экөө киришип кеттир. Кирсем чыгайлак жүрөт мектептин ичинде. Анан тапочкасын көтөрүп барып, балдарды бейде чечпейт десем, экөө күлүшөт. Биз үйдө чечкенде эле мектепке чечип кирип кетиппиз да. Эми ошончо чоң мектептин ичинде экөө эле жыңайлак жүрүп атты да. Дагы ошо айылга 4 күнгө жөнөп калдык. Анан келе атсак, аркабыздан балдар сүйлөшүп келе атат да. Ушул экинчи балам, үчүнчү балам жете эле болуп, 3 жашар бала да, 4 жашар бала. Аны алдап келип атат. Арсел дейт, азыр сендерге түшкөндө апам кыйнабы, акча бер, аны алам, муну алам деп кыйнабы дейт. Азыр дейт, акча чыгарган завод ошол турат да дейт. Анан оңдолгондо акча көп болот, анан алып берет. Ал сен апам кыйнабы деп келет. А көрсө мен бул неме кылганда акча демесе, акча заводун бузулуп калды деп мага тамашалашып айтсалар, напрямую түшүнүп алат, туура деп кабыл алат экен да, анан ошентип айтат экен. Анан ошол сабак болду да, кийин тамашалашсаңыз да антип алдап айтпам, булар ошентип алат экен, ошентип бир боорум ооруйт тигилергечи. Азыр атам дейт, акча чыгарган заводу бузулуп турат да, анан ал иштеп баштаганда анан көп акча болот, анан ошондо алып берет апама. Мага чейин эле, мага жеткизбей эле тиги инисине ошентип алдап баратат да эми. Бир 2 күнгө үйгө таштап, биз Кара Сууга ошол неме кемчиликтерин кылганы Ошко базарга бара турган болуп калдык да. Анан келсек эле атам
карматылык ушул 90 жаштардан баары эле бул экөөң кандай кылып тарбиялагансың деп калса коркуп кеттим мен. Эми урушат деп бирдемкени айтат экен. Сен өмүрүн берсин дейт, экөө кечинде дейт кучакташып жатышат дейт. Түндө бирөө бир жака томолуп кетсе, экинчиси жанына барып кучактап жатып алат дейт. Эртең менен турса кучакташып койгонушат дейт. Кантип буларга тарбия бергенсиң? А биздин балдар дейт, менин неберелерим акем балдарына айтат. Мушташып жатышып, эртең менен көз ачылгандан баштап мушташып башташат. А буларды кантип тарбиялагансың дейт. Билбейм деп, эмне деп жооп беришин билбей калдым. Билбейм. Ай, сен өмүрүн берсин. Алар ушундай ынтымактуу, ушундай эме чогулушуп атат экен. Өмүрүн берсин деп кайра мен ойлойм да, мына жекенемин баягы айтып деп үйрөткөндөн көрө мындай мисалга көрсө ошону тез кабыл алат экен да балдарчы. Жолдошума да көп айтам, сиз айтып мындай требовать этип эмес, ошол өзүңүз көрсөтсөңүз ошону балдар тезирээк жакшы кабыл алат деп ошондой элебиз. Кандай иш кылсак семейный болот да. Мисалы үчүн мен өзүм жеке алектенбейм, жолдошум өзү эмес, биздики кандай иш баштасак семейный чогуу баштайбыз. Биз семейный бизнес деп коебуз. Кайсы тармакта аракеттенбейли анан ошол туризм тармагында дагы ишкердүүлүк баштап, кооператив түзүп, ошол боз үйлөр шарчасын баштап чогуу бирге. Анан ушул боз үйлөр шарчасынан биздин зеленый тур деп, жашыл тур деп ошол эң алдыңкы Кыргызстан боюнча эң алдыңкы турлардын 10 турдун катарына кирип конкурстан жеңип алды да биздин боз үйлөр шарчасынын Падышат экотуризм кооперативинин жашыл туру. Анан ошол неме турду презентация кылыш үчүн ушул март айында Германияга 2 жумалык иш сапары болуп калды магачы. Анан колумда балам бар, 8 айлыктан 9 айга өтүп аткан бала. Анан ошол убакыт келгенге чейин деле макул барам, мындай мүмкүнчүлүк каяктан болсун барам деп жүрдүм. Анан акыркы момент виза алганга балага уруксат бербейт, баланы таштап барыш керек болду да. Анан виза алганга Бишкекке келип ошол учурда деле барам деп атып, анан виза алган эжеме таштап кетип келсем аябай ыйлаптыр балам. Анын жана ыйлаганын көрүп эртең мен 12 жумага кетсем ушинтип ыйласа, бала жаш болсо. Анан жолдошума чалдым, ушункар мен бара албайм, визага тапшырып койдум, но визаны албай эле эртең кайта берем, барбайм. Бүгүн аябай ыйлаптыр, бала кыйналат, эртең сиз кыйналып каласыз, барбайм десем барасың деди. Бул мүмкүнчүлүк барасың. Бала кыйнайт, ыйлайт, мен өзүм караймын. Баладан кыжылат болбойду. Анан макул деп Москвада балам чоң улуу балама чалдым да, эгер сен келип атама карашамын деп келчү болсоң, мүмкүнчүлүгүң болсо, анда мен визаны алайын. Болбосо мен азыр эле отказ кылып туруп кайта берейин, мен бара албайм, муну таштап атаң да кыйналат. Апа макул барам деп калды бала. Анда макул деп атып визаны алдым. Кийин уже жолго чыга турган уже убакыт болгондо чоң баламы да келтирбей койду. Бир туугандарым, эжелерим макуланды, ушунчалык барым деп калдым, барып келип 2 күндөн жүрүштө болуп, түнү карап, эми баягы 8 айлык бала да эмет, көкүрөк сүтүн эмет. Карашайлы, чогуу карап, очередтешип барып карашып берели. Эжелерим 5 эжем бар. Бир тууганым деле айтты, жок, мен өзүм карайм. Айтты, алар да келишпесин, Нурбек да келбесин, мен өзүм караймын. Эч ким келбесин деп макул болбой койду. Анан мен ушунун күчү менен, ушунун ишеними менен, колдоосу менен анан 8 айлык баланы таштап 14 күндүк сапарга Германияга барып келдим да. Бул кичине барбай эле коеюн деди. Кыйынчылыкты мен көрүп аттым алдында, кетпей туруп эле. Бар мүмкүнчүлүк, бир мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Бул бир чоң эрдик деп баалайм да. Мен бияктагы эле баардыгы эркектер даже айтышып атат, ой, кандай эркек баланы сизди жөнөтүп койбой, 8 айлык баланы алып калган, өзү карап атабы дейт. Ой, өзү карап атат, ушуну эжемдер да келтирбей койду. Сен аябай кыйын эркек экен дешип, аябай макташып баардыгы. Биз ошол чоң болгон менен биринчи баштаганда ошо фотографияны баштаганбыз. Кичине съемкаларды кылып, сүрөт тартып, тойлордо, видеолорду тартып. Азыр ушул сүрөт чыгарышат, ошо 9-класста болгон кичине иштеп үйрөнүп атат, аракет кылып. Ары жоопкерчилик керек экен да. Ошол адамды кандай мамиле кылышты, кандай менен сүйлөшүш керек. Жакында эле бир уйларыбыз болчу, ошо кайын эжемдин уйлары. Тоого айда берсек, ал ошол жерден мен өтө сүйүндүм.
барып өзү решать этип эле малды бирөөгө тапшырып келиптир. Малды сиз күчкө чейин караңыз, сабап ичиңиз, ушуну баягы жоопкерчилик иши дейт. Мен ошончолук мен күткөн эмесмин улуман. Өтө сүйүндүм, мен ыраазы болдум. Себеби баягы 15 жашар баланын ошондой баягы жыйынтык чыгарып койгону өтө сонун нерсе. Бул дагы жанагы аракети, кичине бул тарбиядан деп да ойлойм да. Бир күнү ушул чоң уулумду көтөрүп жайыктан өзүм бул жолдошум келбей калып, туулган күнүм күнү айылдан апамдыкынан кайтып калдым да. Анан булар эч ким эстеген жок менин туулган күнүмдү. Атам менен апамды карып калган эле эстешпеди эч ким. Анан өзүмчө капа болуп, таарынып, анан баламды көтөрүп алып жөө кеттим да, барып атып азыр барып эле салам деп чарчап баратсам, барып туруп эле анан барып шкафты эле ачсам, музыка чыгып кетсе эле мени ачып элечи. Көрсө сюрприз кылып балама игрушка алыптыр, пистолет. Ошонун крючогуна байлап, подарокты байлап, ошо немеге коюп коюптур да, аны ачканда эле жанагынын эмеси иштеп кетип, музыка чыгып, подарок менен чыгып атпайбы. Аны көрүп сүйүнүп, чарчагандай эзимен чыгып өзүмчө бир башкача. Галс аттуу окуудан өткөнбүз да, галс ыкмалары боюнчачы. Ошол да бизге аябай чоң таасир этти дагы. Балдардын отуруп бир күн сүрөт тартып, баягы кыялдарды ишке ашыруу боюнча бир методика да, уккан болсоңуз керек. Ошол боюнча отуруп, анан 2 жыл болуп калды. Балдарды баарыңар өзүңөрдүн кыялыңарды тарткыла сүрөткө. Анан ошонун ичинен реалдуусун ишке ашырууга аракет кылабыз деп тартсак, отуруп алып, ушу азыр иште батберек учуруп жүргөн балам тартып сүрөттөп, өзү жакшы тартат. Анан айтып атканда прям көзүмө жаш алып кетти да, ойлобойм да, мен баламын оюнда ушундай ойлор бар депчи. Мен дейт чоңойгондо мечит саламын, анан атын дейт ошо экинчи уус Талгат 15 жашында Кудайдын буйругу менен Кудайга кетип каза болгон. Атын ошол Талгат коёмун, атын Талгат экен соо тийсин деп коём деп айтат. Анан атам менен апамы Меккеге жөнөтөм дейт, силер менен кругосветный путешествияга барабыз дейт. Анан больница саламын дейт. Ошол эле баланын ичинде канча неме бар. Аны биз эми 5-6 класстын баласы, 5-6 класстын баласы эми деп эле коебуз да, мындай ички жан дүйнөсүнө маани бербейт экенбиз да.